Так, дагы бир жолу кандайсыңар? Бүгүнкү темабыз гаджет оюндарына көз карандылык. Башкача айтканда, практикалык сабак кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабакта көз карандылыктын түрлөрү жана зыяны, андан сырткары тест кылабыз. Буну Ихсан менен Байыл аткарышкан, мурда катышкан да бул балдар. Гормондор тууралуу маалымат аласыңар, силер экөөңөр билсеңер керек. Дофамин гормону жөнүндө билсеңер керек, маалымат алабыз. Биздин сезимдерибиз жөнүндө маалымат алабыз. Андан кийин скука дейт, зеригиштүү, зериккен сезимдер болсо анын чечүү жолдору менен иштешебиз. Убакытты туура өткөрүү үчүн идеяларды, сунуштарды сунуштайбыз. Так, андай эмесе кеттик, сабакты баштайлы. Так, кеттик. Ихсан, Байел, силер билсеңер керек, Асема, эмне үчүн телефонго көз карандылыкты азыркы окумуштуулар өтө чоң глобалдуу маселе катары карашып атат да. Башкача айтканда, азыркы ученыйлар мындай деп айтышат. Дүйнөдө согуш жүрүп атат. Дүйнөдө эмес, планета боюнча, жер боюнча согуш жүрүп атат. Ал согуш ким менен болгон согуш? Интернет жана ата эне менен болгон согуш. Интернет жана ата энелер менен болгон согуш. Кимди талашып согушуп жатат дегенде, балдарды. Тактап айтканда, силерди талашып. Эми бул согушта интернет жеңеби, же ата энелер жеңеби, ал белгисиз экен. Тагыраак айтсак, эгерде интернет жеңип кете турган болсо, балдарыбыз интернетке көз каранды болуп калат экен. Эми кантип ойлойсуңар? Ошол дүйнөнү каптап жаткан интернет, дүйнө каптап жаткан согушта ата энелер жеңеби, же интернет жеңеби? Силерди талашып согушкан учурда оюңар кандай? Мен ойлойм, ал балдардын өзүнөн зависит этет. Балдардын өзүнөн. Туура, балдардын өзүнөн, бирок көпчүлүккө салып айткандачы, массовый алганда, көпчүлүк балдар эсепке алайлык, ошондо кимиси жеңиши мүмкүн, кимиси жеңилип калышы мүмкүн. Ихсан, Байел, силердин оюңарча кандай? Асема бул адамдын өзүнөн, балдардын өзүнөн деп айтты. Силердин оюңар кандай? Ихсан, Байел. Ихсан, Байел. Ошо өзүбүздөн эчке. Өзүбүздөн. Ихсан, сенин оюң кандай? Азыр учурда аябагандай ушундай фактылар көп өтөт экен да. Телефонго көз карандылыктын айынан ошол эле Россияда, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө көптөгөн балдар ар кандай ооруларды ашырып атат экен. Даже ошо телефонго көз карандылыктын айынан мээде опухоль деп коет, мээде шишик оорусу пайда боло баштаптыр. Өнүккөн өлкөлөрдө суицид боло баштаптыр телефонго көз карандылыктын айынан. Суицид деген билесиңер, өзүн өзү өлтүрүүгө чейин баруу. Даже ушундай учурлар аябай көп боло баштаптыр да. Анан азыркы окумуштуулар айтып жатышат да, демек бала талашып интернет менен болгон согушта ар бир ата эне, мугалим дагы кайдыгер карабай, биз балдарыбызды сактап калганга аракет кылышыбыз керек дейт экен. Эми сактап калганда дегенде силерди такыр көрсөтпөй коебуз, бербейбиз деген нерсе эмес. Силерге биз интернетти дегенде түшүнөсүңөр да, анын ичинде баардык контенттер, баардык нерселер бар, интернетти фильтрден өткөрүп көргөндү, өзүн контролдогонду,
өзүн башкара билгенди үйрөтүшүбүз керек экен. Фильтрден өткөрүп көрүү, интернетти фильтрден өткөрүп көрүү, фильтрден өткөрүп маалымат алуу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Оюңар кандай? Баштан кайталап коюш беришке. Эми ошол интернет менен болгон согушта, интернет менен болгон согушта ата энелер менен мугалимдер, силерди талашып, балдарды талашыпчы. Ошол согушта биз ата энелер интернетти жеңип, таптакыр силерге интернет көрсөтпөй койбошубуз керек эмес да. Көрсөтпөй кое албайбыз. Ата энелер, мугалимдер, биз силерге интернетти фильтрден өткөрүп көргөндү. Экинчиден, өзүңөрдү контролдоп башкара билгенди үйрөтүшүбүз керек экен. Фильтрден өткөрүп, анан өзүңөрдү контролдоп башкарып телефонду, интернетти колдонгонду үйрөтүшүбүз керек экен. Эми кандай деп ойлойсуңар? Фильтр деген эмне болушу мүмкүн? Интернетти кантип фильтрден өткөрөбүз? Өзүбүзгө керектүү информацияларды алууну үйрөнөбүз фильтрден. Азаматсың, Атсема. Кубаныч, салам, кандайсың? Демек, башкаларда дагы ой барбы? Фильтрден өткөрүп көрүш керек интернетти дегенде. Оюңар кандай? Ашыкча нерселерди көрбөш керек. Дагы, сонун, Кубаныч. Дагы. Ошол эчке убакытты туура пайдаланып, жана туура жакка иштеш керек. Туура. Сонун. Фильтрден өткөрүп көрүү, Асема айткандай, өзүңөргө керек эле нерсени көрүшүңөр керек экен. Керек эле нерсени. Мисалы үчүн, макул, игра ойно. Игра ойно. Бирок кандай играны ойнош керек? Полезный. Полезный. Сонун байел. Кандай игралар полезный? Головоломка. Англисчада бардыгы. Головоломкалар, дагы. Дагы. Кандай игралар полезный? Бир эле головоломка ойношубуз керекпи? Давайте, жигиттер, жалгыз бир Асема кызыбыз бар экен. Давайте оюңарды айтабыз. Кандай игралар полезный? Головоломка дагы. Сөздөрдү туура чогултат го. Сөздөрдү чогулткан оюн барбы? Ошол оюндун аты кандай, Кубаныч? Жана баягы оюн бар го, Duolingo деген, эчке билесизби? Англискийде. Жок, ал кандай оюн экен? Ошо орусчасын эле англискийсин жазсаңыз, ошонун сөзү табышыңыз керек, жазып өзүңүз. Жакшы экен, Кандай сөздү таба алабыз ал жерден? Английский. Орусчасын эле английский чыгат. Ошонун туура сөздөрүн жазасыз да. Словарь, сөз үйрөнө турган игра барбы ошондой? Ооба. Жок, ал игра эмес, ал тил үйрөнөт ал жерде. Тил үйрөнгөн приложениябы? Игра окшош да. Игра. Жекей магия слов деген. Магия слов? Магия слов. Ал, по-моему, анда тил үйрөткөн, ал игра эмес, ал ошондой тил үйрөнүүчү оюн аркылуу тил үйрөнүүчү приложение окшойт, Мисалы үчүн, Майнкрафт играсы. Магия слов. Магия слов ал эмне, играбы? Ооба. Жакшы экен, мен билбейт экенмин. Сонун. Демек, силер өзүңөр ойнотканда билишиңер керек да, бул мага пайда берип атабы, бербей атабы деп. Мисалы үчүн, Майнкрафт оюнун мен жаман деп айтпайм. Майнкрафт жакшы.
Бул силердин креативдүүлүгүңөрдү өнүктүрөт. Кече сабакта өттүк го, креативдүү ойлонуу деп. Креативдүү ойлонууңарды Майнкрафт oyunu үйрөтөт. Анан дагы бир атыш оюн бар эле го, аябай популярдуу болуп кеткенчи, эмне эле? Free Fire. Free Fire болбойт. Ал болбойт. Ал эмнеге үйрөтөт бизде? Free Fire. Адамдарды атып. Акырындык менен психикабызды баягы курт жегенде кылып, акырындык менен баягы ташпоордукка, жамандыкка, зулумдукка, зөөкүрлүккө тарбиялайт. Демек, силер игра ойноп атканда дагы фильтрден өткөрөсүңөр. Бул менин убактымды кетиргенге стоитпи же не стоитпи? Бул мага пайда берип атабы, бербей атабы деп, Адам өлтүргөн, урган, аткан, зөөкүрлүк, мөкүрлүк жаман играларды ойнобойбуз. Андан кийин дагы контенттерден TikTok, MikTok дегендерди көрөсүңөр, башкаларды көрөсүңөр, YouTube'дан бирдемелерди көрөсүңөр. Ошо YouTube'дагы маалыматтардын кандайы силерге пайдалуу, кандайы силерге пайдасыз? Ариет, кош келдиң. Жоопторуңарды айткыла. Кандай немелер силерге пайдалуу, кайсысы пайдасыз? Развивать эткен, сабагыбызга тиешелүү, өзүбүзгө тиешелүү ошондой саморазвитиялар. Сонун Асема. Ооба. Туура. Бирок кээде биздин мээбиз эмоция тарабыт этет да, эмоция тарабыт этип калат. Эмоция көр, эмоция ал депчи. Кечке эле развивать эте турган, кечке эле урок, кечке эле сабак окуубуз келбей калат. Кээде көңүл ачкыбыз келип калат. Ошол учурда кандай көңүл ачуучу контенттерди көрсөк болот? Ариет, Кубаныч, Байел, жооңарды уккум келип атат. YouTube'дан ар кандай видеолор көрсө болот. Ар кандай эмес да, именно кандайды көңүл ачуучу кандайды көрсөк болот? Чет тилиндеги онлайн сабак видеолорду. Дагы. Башкаларыңарда кандай ой бар? Ихсан, Ариет, Кубаныч, Байел. Көңүл ачуучу кандай контенттерди көрсөк болот? Өзүбүзгө жаккандайчы, ар кимдин вкусу ар кандай да. Туура. Балким сага жаккан контент, мисалы, кандай десем экен, сага жаккан контент мусулман динине туура келбеген болсочу. Анда башканы көрөбүз. Туура. Демек, биз көңүл ачуучу контенттерди көргөндө дагы мусулманчылыкка туура келген, 18+ эмес, динибизден тышкары чыгып кеткен эмес, эч кандай баягы бизди жаман жолго мисалы үчүн чакырган эмес, мисалы үчүн кээ бирлер бар баягы сөгүнгөн, пөгүнгөн, бирөөдү шылдыңдаган, бирөөдү капа кылган, бирөөдү уят кылган, бирөөдү коркуткан, чочуткан, кыйкырткан, бакырткан дагы эмнелерди көрүшөт. Ошондой нерселерди көрүшөт да, көңүл ачуучучу. Булардын бардыгы болбойт. Эчтемке болбойм деп ойлошубуз мүмкүн, бирок баары бир зыяны тиет. Бизге баягы табият, жаратылыш өзү эле сабак берип турат да. Кудай жаратылыш аркылуу бизге сабак берет. Мисалы үчүн, 1 тонна алманы, бир чирип калган алма баарын чиритип коюлат да, билесиңер, 1 тонна алманын ичинде бир эле кичинекей бузулган алма кошулган болсо, ал кийин карасаңар почти бардыгын да чиритип салат. Ошол сыяктуу бир аз жаман контенттер дагы бир аз көрүп койгон менен акырындык менен биздин мээбизди тез эле булгап коет. Ошон үчүн айтканда баягы жакшы болуш кыйын деп, жаман болуш тез эле деп айтат, Демек, контенттерди дагы көңүл ачуучуларды көргөнүбүздө дагы баягы жөн эле мисалы үчүн күлкүмүштүү, тамашалаган, мектеп окуучуларына байланышкан, же болбосо жөн гана баягы
кандай десем, шықса баягы динибизге туура келбеген башка нерселерди көрсөңөр болот. Эч качан бирөөгө зыяндык кылган, бирөөдү коркуткан, чочуткандарды көрбөйбүз. Так, эми жоңар үчүн чоң рахмат. Анда сабакка кайра келише турган болсок, демек биз телефонго көз каранды болуп жана унутуп калыпмын го. Демек телефонду фильтрден өткөрүп көрүш керек экендигин биз балдарга үйрөтүшүбүз керек экен. Мугалимдер, ата-энелер биздин милдетибиз. Экинчи, өзүңөрдү, балдардын өзүн контролдогонду үйрөтүшүбүз керек экен. Өзүн контролдоо деген эмне? Силер телефон көрө турганда кантип өзүңөрдү контролдошуңар керек? Кантип өзүңөрдү контролдойсуңар? Давай сүйлөйбүз. Мындай көп көрүп кетпе, жаман нерсе көрбөйүк. Көп көрүп кетпешибиз керек. Жаман нерселер чыкканда сразу токтотушубуз керек, Аябай сонун жооп бердиң. Ооба. Бүттү. Демек, фильтрден өткөрүп, бул менин диниме туура келбеген, туура келет экен, 18+ эмес экен, зөөкүрлүккө, баягы жаман адамдыкка тарбиялабайт экен, ужас, коркунучтуу, жаман нерселер эмес экен. Хорошо, анда мен муну көрсөм болот. Экинчиден, узак көрбөйбүз, көп көрбөйбүз. Адан кийин эмне кылбайбыз? Дагы эмне дедиң эле? Көп көрбөйбүз. Вот, бүт ушундай. Сонун. Демек, көз каранды, эгерде биз телефонго көз каранды болуп кала турган болсок, окумуштуулардын айтуусу боюнча, телефонго көз карандылыктагы алкоголь, аракка көз карандылыктай, наркотикага көз карандылыктай, никотинге, тамеки, сигаретке көз карандылыктай, казинодо ойногон, кумарпозго көз карандылыктардын бардыгы окшош экен. Алар бири-биринин айырмасы жок экен. Эмне үчүн окшош экендиги жөнүндө сабактын кийинки бөлүгүндө көрөсүңөр. Так, өзүңөр жакшы билесиңер. Давайте дагы бир маалыматты бекемдеп коелук. Телефондун кандай зыяндары бар? Давайте өз өзүңөр менен айткыла. Өз өзүңөр менен айтканда силердин мээңер ооба деп далилдейт. Анан силерге бул сөзсүз түрдө пайдасын берет. Кеттик. Телефонго көз карандылыктын кандай зыяндары бар? Асема. Телефон биздин көзүбүзгө зыян, телефон бизди убактыбызды көп алып коет, билинбей убакыт тез өтүп кетет. Сонун рахмат жооң үчүн, Асема. Байел, телефондун кандай зыян жактары бар? Телефон деп эле коечу. Телефонго көз карандылыктын. Кечке чукулап отура берсек. Кечке иштетип отура берсек да ден соолугубузга зыян болот. Особенно көзгө, мээге жана ички органдарга да зыян берет. Ошого убакытсыз отура берет. Сонун Байел. Рахмат жооң үчүн. Кубаныч. Телефонго көз карандылыктын кандай зыяндары бар? Телефонду көп караганда көз ооруп кетиши мүмкүн. Дагы? Түнү бою телефонду карасаң, эртең менен уйкуң канбай, мектепке барбай каласың. Азаматсың, сонун Кубаныч. Ариет. Телефон көрө берип сен агасып кетип сабактарыңды кылбай калышы мүмкүнсүң. Туп-туура. Сонун. Көзгө дагы Сонун, туп-туура. Үйдөгү жумуштар дагы калып кетет. Сонун. Ихсан. Бул ден соолукка өтө зыян, айрыкча көзгө зыян. Көз зрениени өлтүрөт, анан көп жумуштарды кылбай кечке убактыңды алып коет да. Сонун. Демек, бул азыр эмне үчүн атайын убакытты кетирип ар бириңерге айттырдым?
Силер азыр прям сабакта, көпчүлүктүн алдында, башкалардын алдында, мугалимге, майли. Башка мугалимге айтып берип аткан учуруңарда, меңер ооба деп ишенди, эми силер буну кайталабаганга силерге мындай сонун жардамы тиет. Эми телефондун зыяндуулуктары кандай? Мен бир аз кошумчалай кетейин. Үйдөгүлөргө жаман көрүнө баштайсыңар, көп телефон көрүп отура берсеңер, эч нерсеге кызыкпай каласыңар, сабак окуунун кереги жок болуп калат, достошуп, башкалар менен сүйлөшкөндүн да кызыгы жок болуп калат, келечегиңер, максатыңар, хоббиңер, кызыгы жок болуп калат, ата энеңердин дагы сын урматы жок болуп калат. Мындайча айтканда, телефонго ашыкча көз каранды болсоң, ата энеңди дагы сыйлабай баштайсың. Эми ден соолукка зыяны кандай? Ден соолукка силер айткандай, көзүңөр кургап кетет, оценкаңар бузулат, сөөктөрүңөр кыйшая баштайт, тамак сиңирүү органдарыңар да бузула баштайт, хронический чарчоо. Угулбай атабы? Угултабы башкаларыңарга? Так. Мен интернетим үзүлүп калып кайра кошулду. Угулатам эми? Ооба. Жакшы. Кайра кайталап коеюн. Ден соолукка келген жерден үзүлдү окшойт, Так. Кайталай берейин. Көз карандылыктын зыяндары. Телефонда узак отура берсеңер, ата энеңерге жаман көрүнө баштайсыңар, үйдөгүлөргө. Эч нерсеге кызыкпай кала баштайсыңар, сабак окуунда кызыгы жок болуп калат, достошуп, сүйлөшкөндүн да кызыгы жок болуп калат, келечегиңердин, максатыңардын, хоббиңердин кызыгы жок боло баштайт, эч нерсеге кызыксыз болуп калат. Андан кийин ден соолукка зыяны. Ден соолукка кандай? Көзүңөрдүн көрүүсү начарлайт, көзүңөр кургап баштайт, осанка, сөөктөр бузула баштайт, тамак сиңирүү органдар бузула баштайт, хронический усталость деп коет, мындай өтүшүп кеткен чарчоо пайда боло баштайт, энергияңар жок болуп, эч нерсе кылыңар келбей, алсырап, ныксырап дегендейчи. Психикалык оорулар пайда боло баштайт экен. Башкача айтканда, психикалык оорулардын ар түрдүү түрлөрү бар, настроенияңар бузулат, нервный боло баштайсыңар, бат эле ачууңар келип, агрессивный боло баштайсыңар. Вот ушундай таасирлери бар экен. Анда жаныңарда кагаз, ручка болсо кегиле бир тест алып көрөлүкчү. Силер учурда телефонго көз карандылыктын кандай абалында экенсиңер? Өтөйлүбү, тест кылайлыбы? Кагаз, ручка болсо алгыла. 12 суроо берем. Бат-бат иштейли. Мен көп нерсени даярдап алам, анан убактыбыз жетпей калат. Ручка, кагаз даярбы? Баштай берейин, биринчи сурооду айтып. Же жокпу? Күтүп турайынбы? Күтүп туруңузчу. Кагаз, ручка алгыла. Баштадык эми да. Так, биринчи суроо. Силер суроосун жазбайсыңар? Плюс, минус кылып жазып кете бергиле. Же болбосо давайте плюс минус кылбайлы. 0, 1, 0, 1 деп жазгыла. 0, 1, 0, 1. Биринчи суроо. Экранда отурганда, экран деген түшүнөсүңөр, телефонбу, компьютер айырмасы жок, Экранда отурганда убакыттын өткөнүн сезбей каласыңбы? Ооба десеңер 1, жок десеңер 0. Экинчи суроо. Экранда отурганда өзүңдү токтотконго аракет кыласың, бирок өзүңдү кармана албайсың. Кой, болду, көрбөй эле коеюн, иштеримди кылайын дейсиң, бирок өзүңдү кармай албайсың.
Ооба десеңер 1, жок десеңер 0. Üçüncü суроо. Телефонсуз, телефон жок болсо, компьютер, ошол эле балким Wi-Fi болсо, телевизор, эч кыса ушу гаджетсиз отурганда өзүңдү кыйналган, зериккен, чарчаган абалда сезесиң. Ооба десең плюс, жок десең, ооба десең 1, жок десең 0. Төртүнчү суроо. Интернет, телефон, гаджеттин айынан сабактан эки алып калган, жолбосом сабактарың начарлап кеткен, жолбосом мугалимден уруш уккан учурларың болгонбу? Ооба десең 1, жок десең 0. Кайта бир жолбосо да телефонго азгырылып, сабак аткарбай барып, эртеси күнү эки алып калгансыңбы? Бешинчи суроо. Настроенияң жок, капа болуп, жалгызсырап, кыйналып турган кезиңде только ушул телефон же гаджет менен алаксыйсыңбы? Ооба десең 1, жок десең 0. Только телефон гана сени алаксытабат. Башка эч нерсе сени алаксыта. Ооба десең 1, жок десең 0. Алтынчы суроо. Бош болуп калсаң эле сразу телефон карай бересиң. Бош болуп калсаң эле өзүнчө эле телефонуңду карай бересиң. Ооба десең 1, жок десең 0. Жетинчи суроо. Жолдо же болсо транспортто, автобус болобу, такси болобу, эмне болсо дагы жолдо же транспортто баратып дагы телефон көрө бересиңби? Ооба десең 1, жок десең 0. Сегизинчи суроо. Телефон жок болсо өзүңдү башка нерсе менен алаксыта албайсың. Зеригип отура бересиң. Ооба десең 1, жок десең 0. Кайрадан айткыз. Телефон жок болсо өзүңдү эч нерсе менен алаксыта албайсың. Зеригип отура бересиң. Ооба десең 1, жок десең 0. Тогузунчу. Эгерде сен ата-энең колуңан телефонду алып койсо, сен дагы тарынып, үйдө үй жумуштарын аткарбай коесуңбу? Ооба десең 1, жок десең 0. Иши кылса ата-энеңе тарынып каласыңбы? Неге менин телефонумду алып коет деп катуу жиниң келеби, ачууң келеби? 10. Телефон ойноп отуруп, ата-энең могу иштерди кылып кой деген иштерди жасаганды унутуп каласыңбы? Ооба десең 1, жок десең 0. 11. суроо. Сабак аткарган учуруңда жаныңда телефон болбосо чыдай албайсың. Улам бир сабакты аткарып, карап, телефонду карап, WhatsApp'ты карап турушуң керек. Телефонду коюп, толук оюңду, фокусуңду бүт баарын сабакка коюп, от души аткара албайсың. Телефонго алаксый бересиң, улам. Ооба, 1, жок 0. Все болду. Бүттү. Эми эсептеп көргүлө. Канча 1 болду? Çok. Эсептеп көргүлө. Канча 1 болду? Чатка жаза кеткиле. Канча 1 болду?
Барсыңарбы? Чатқа жазгыла, канча бир жыйнадыңар? Ай, барсыңарбы? Мен угулбай атамбы? Же ооба же жок деген жооптор болобу? Ооба десең 1 жаз, жок десең 0 жаз. Ошондо канча уштук ооба болду? Канча уштук ооба болду? Ихсан 9130. 9130 деген кантип түшүнөмүн? 9 уштук 1, 3 уштук 0. Байел 2 уштук эле ооба болду сенде. Ихсан сенде 9 уштук 1 болуптур. Асема 6 уштук 1. Ариет 1 уштук 1 3 дегениң не деген? Ариет түшүнбөдүм сени. 1 3 деген не деген Ариет? 1 штук күчө. 1 уштук 3. Хорошо. Так, эми жоопторуңарды мындай. Эгерде силерде мен азыр 11 суроо айттым. 9-дан көп ооба деген жооп боло турган болсо, 9-дан көп ооба деген жооп боло турган болсо, анда силер көз каранды боло баштагансыңар. Светофор кызыл болуп жанып калды. Өзүңөрдү тез аранын ичинде таймер менен контролдогула дегенди билдирет. Эгерде тез аранын ичинде контролдобосоңор, жакшы эмес натыйжа болуп калышы мүмкүн дегенди билдирет. Аягы барып, сабакты окугуң келбей калат. Совсем сабак окуган неинтересно болот дагы, эч нерсе жакпайт, натыйжада сен келечекте кыйын болуп калат. Силер аябагандай өзгөрүшүңөр керек. Азыркы ученыйлар айтып атат, эң кыйын, прям азыркы подросток балдарга экен. Силерге кыйын экен. Эмнеси менен кыйын дегенде, мисалы мен өз кичине бала кезимде мага нормально эле экен. Анткени мен бир аз эле жакшы окуп койсом дагы, мен иштеп, жашап кеткенге шансым бар экен. А силерге кандай дегенде, силер максимально өзүңөрдү өнүктүрүп өстүрүшүңөр керек экен. Максимально. Өттө. Неге деген суроо жаралат. Неге дегенде, силерге өттө күчтүү конкурент катары нейросет, искусственный интеллект, робот, компьютер келе жаткандыктан, силер ошол интернетке, искусственный интеллектке, роботко күчтүү конкурент болушуңар керек. Ошондуктан роботко күчтүү, робот элестет, искусственный интеллектке конкурент болуш үчүн сен максимально күчтүү болушуң керек. Бир аз күчтүү боло турган болсоң, анда сен интернет жөнүндө тээп коет нара. Же черный рабочий катардагы жумушчу болгулосуң, же өтө күчтүү сен кыялданган максатыңа жетесиң. Көрдүңөрбү? Силерде тандоо эки эле жолу бар. Өтө күчтүү бол, же катардагы жумушчу бол. Хорошо, катардагы жумушчу болсоң деле мейли. Бирок, тилекке каршы, роботтар катардагы жумуштарды иштешет. Не болот итогу, жыйынтыгы? Жыйынтыгында планета боюнча миллиарддаган адамдар ишсиз калат экен. Бирок Кудай билет. Кудай ар бирибиздин ырыскыбызды берет. Бирок азыркы ученыйлар айтып жатышат. Дүйнөдө планетада 50 жылдан кийин, 20-30 жылдан кийин миллиарддаган адамдар ишсиз калат деп. Эми Кудай жөн эле үйдө отурсак бербейт да. Кудай дагы 5 убак намаз окусаң, Куранды үйрөнсөң, Ахмет, секин туруп тургула.
Kur'an okusаң, namaz okusаң, орозо тутсаң, сооп иш кылсаң, анан бейишке чыгарам дейт. Кудай дагы иштесең, мээнет кылсаң, аракет кылсаң, анан сага ырыскы берем, тамак аш берем, акча берем дейт. Туурабы? Демек, не кылышыңар керек экен? Уже ученыйлар келечекке прогноз коюшту. Робот конкурент келатат деп. Андыктан силер очнись, ойгонушуңар керек. Телефонго көрүп отура берсең, роботтор сени эртең башыңа тык этип коет да иштен кетирип, ордуңда иштейт. Бул менин сөзүм эмес. Ишенбесеңер, прямо азыр сабак бүткөндөн кийин Google'да ачып көргүлө, YouTube'да ачып көргүлө. Бул болуп аткан факт. 2053 жылдан баштап, 2050 жылдан баштап ошончалык роботтор дүйнөнү каптайт деп айтышат. Так, 9 жооп көп болгон болсо, значит сен көз каранды болуп баштадың, светофоруң кызыл жанып калды, нормальный ойгон, токтот, өзүңдү контролго ал, стоп дешиң керек. Эгерде 6 плюс боло турган болсо, 6дан көп плюс боло турган болсо, сенин светофоруң сары болуп жанды. Сага уже мына опасный боло баштадың дегенди билдирет. Сен да стоп болушуң керек. 3 плюс боло турган болсо, сен светофоруң бир аз эмир жана баштады. Сага жакшы пока, бирок сен дагы өзүңдү карма дегенди билдирет. 1, 2, 3 плюс болсо, бул эчтеке эмес. Так, андан ары улайбыз. Кегеле бир кайтарым байланыш алып коеюнчу. Эмне үчүн телефон зыян экен? Эмне үчүн телефонго көз каранды болуу опасный экен? Роботтор конкурент болуп жаткандыгы, мен айткан маалыматтар силерге түшүнүктүү эле болдубу? Түшүнүктүү болгон болсо плюс, сурооңор болсо суроо, каршы болсоңор каршы пикириңерди айткыла. Ариет, Байел, Ихсан. Жакшы, кубаныч. Жооңар үчүн рахмат. Кеттик анда. Көрсө, биздин организмибизде 30га жакын гормон бар экен. Гормондор бизди башкарып, мындайча айтканда, организмибизди кармап турат. Алар кандай